тарифке байланыштуу болот. Авиакомпания кайсыл тариф менен берсе, ошол тариф менен сатабыз. Азыр ушу мен айткан нерсе байкалып атабызбы? Байкалып атат. Эгерде 1 жума мурун, 2 жума мурун деле алсаң, ошол эле баа болуп атат да. Азиза Бишкектеги авиаагенттиктердин биринде оператор болуп иштейт. Ал жайкы сезонго байланыштуу аба каттамдардын баалары кымбаттаганын айтат. Анан дагы билеттер мурдагыдай эрте алынганда деле баасы өзгөрүүсүз бойдон калууда. Акыркы учурда Бишкек Ош так стабильно айтсак 3600дөн 3950гө чейин болуп атат да. Жумасына 5-6 рейс, бир күнүнө 5-6 рейс болот, а так күнүгө учат. Бишкек Жалалабадта ошондой күнүнө 1 рейс, бирок күнүгө учат жумасына. Так, Бишкек Баткен каттамдары жекшемби күндөрү ошол билеттин баасы ошо 5700-5750дөн болуп калат да. Учурда өлкө ичиндеги аба каттамдардын эң кымбаты Бишкек Разаков багыты. Бул багыттагы билетти 1 ай мурда каттам ачылары менен сатып алсаңыз деле 5600 сомго аласың. Өлкө ичиндеги авиабилеттердин баасынын кымбатташы өткөн аптада жогорку кеңеште дагы көтөрүлдү. Өзбекстандын коңшу Өзбекстандын ички рейстерине карап көрөйлү. Ошол өздөрүнүн ичиндеги шаарлардан шаарларга аба каттамдары $8 баштап $20 чейин экен да. Бишкек Абу-Даби эгер убактылуураак 2 ай мурда алсаңыз, Бишкек Абу-Даби бүгүнкү күндө €49, 4655 сом. Мына Ош Бишкектин аба каттамынын баасы боюнча элдин нааразычылыгы жаралып атат. Мына Бишкектен Абу-Дабиге баргыча ошол эле баа Ош Бишкек болуп атат. Бишкек Ош болуп атат. Кыргызстанда ички каттамдар Бишкектен негизинен 4 багытка — Ошко, Жалалабадка, Баткен жана Разаков шаарларына учат. Мында Борбор кала менен Оштун ортосунда Авиатрафик, Aeronomad Airlines жана TezJet компанияларынын учактары каттайт. Калган 3 багытта бир гана TezJet'ин учактары учат. Жарандык авиация агенттиги түшүндүргөндөй, бул каттамдар авиакомпаниялар үчүн киреше табууга ыңгайлуу эмес. Бишкек Ош багытында 3700. Баткендики канча? Жогорку баасы 4000. Бишкек Баткенге мына 1-майда көтөрүлдү, 5500, Канадада болсо 5500 болуп көтөрүлдү. Бул майда көтөрүлдү, ошол авиакомпаниялар ошо рентабилдүү эмес экенин көп жылдан бери бул машинени аябай көтөрүп келишкен. Ошондуктан уже жол болсо такыр эч ким бир да компания учпай калгыдай болуп калган кезде анан ушуга көтөрүүгө мажбур болушту. Жогоруда айтылган баа авиакомпаниялар үчүн гана бекитилген. Билеттерди авиакомпаниялардан алып, кайра саткан агенттиктер анын үстүнө өз кызмат акысын кошуп сатат. Молдалиев айткандай, билетке коюлган баанын эң көп бөлүгү күйүүчү майга курутулат. 2017 жылы 1 тонна майдын баасы 72 000 сом болсо, учурда 108 000 сомго чейин көтөрүлдү. Учактарды техникалык кароодон өткөрүү үчүн да каражат көп керектелет. Агенттик ички каттамдардын жол киресин төмөндөтүүнүн бир жолу катары тейлеген авиакомпанияларды көбөйтүүнү көрүп турат. Бирок азырынча бул сунушту жактырган компаниялар боло элек. Президент Садыр Жапаров туристтик потенциалды көтөрүү жана элге шарт түзүү үчүн өлкөнүн ички аба каттамдарын жакшыртуу керектигин айтып, аймактагы аэропортторду жаңылоо иштери жүрүп жатканын билдирген. Ош, Жалалабадта жаңы аэропорт курулса, Кербен, Талас, Каракол аба майдандарын жаңылоо иштери жүрүүдө. Кербенде 2007 жылдан бери иштебей турган аба майдан 1 айдан кийин оңдолуп бүтүп, ишке берилери кабарланды. Агенттик аэропорттордун санынын көбөйүшү менен ички каттамдарга кызыккан авиакомпаниялар чыгышы мүмкүн дейт. Транспорт жана жолдор министринин мурдагы статкатчысы Максатбек Дыйканов аба каттамдарынын баасын төмөндөтүү боюнча бир катар сунуш айтты. Ошол авиакеросинге болгон пошлина бар. Ички рейске жумшай турганын баарыны керек болсо аны бошотуп коюш керек. Аэропорттун кызматы бар, 50% жеңилдетилген ички рейстерге. Анан навигацияныкы бар, 50% жеңилдетилген. Ошону такыр алып салса да болот да. Ички рейстен пайда табам деп аракет кылбаш керек. Мамлекетибиздин эң негизги милдети ошол биз немелерге, авиакомпанияларга, авиация таанымаган иштегендерге биз шарт түзүп беришибиз керек да. Манас аэропорту өткөн жылы 11 айда 4.725.566 жүргүнчүнү тейлеген. Алардын 1.418.000 ички каттамдар менен каттагандар болгон. Түмөнбай Абдинабий уулу, Нурлан Бейшебаев, Азаттык, Бишкек.